Саламатсыңарбы? 9-класстар үчүн информатика сабагын баштайбыз. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан чыгарылган. Информатика 7-9-класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалган. Авторлору Цыбулина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. Биринчи бөлүм информатика жана маалымат. Сабактын темасы шифрлөө жана электрондук санариптик колтомго. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бурабыз. Эсиңе тут, маанилүү маалымат. Аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу. Тема боюнча кошумча маалымат. Аныктама. Жаткай билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум. Компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Ребусты чечмелейбиз. Мында өзүңөр байкагандай эле О тамгасы шифр түрүндө берилген. Л, андан кийин Т. Төнүн биринчи Т тамгасын алат экенбиз. Демек, натыйжада шифрлөө сөзүн чечмеледик. Электрондук документ. Бул электрондук алып жүрүүчүдө сакталган документ. Каалагандай юридикалык маанидеги келишимдер же маалым каттар сыяктуу кагаз документтерди эле электрондук документтерге да кол койсо болот. Ал үчүн электрондук санариптик колтомго колдонулат. Муну эстеп калгыла. Аутентификация. Бул бир нерсенин чындык экенин текшерүү процесси. Аутентификациянын мисалы катары маалыматтар базасынын серверинде сакталган пароль менен колдонуучу киргизген паролду салыштыруу болуп саналат. Ачык компьютердик тармактарда электрондук иш кагаздарын жүгүртүүнү коопсуз колдонуунун негиздери төмөнгүлөр. Электрондук документти жөнөткөн абоненттин өздүгүн тастыктоо, документ кабыл алынгандыгын жана көрсөтүлгөн даректеги абонент гана окуу мүмкүнчүлүгүн тастыктоо, тармак аркылуу берүүдө документке өзгөртүүлөр кирбегендиги жөнүндөгү кепилдик. Электрондук документ бул электрондук алып жүрүүчүдө сакталган документ. Каалагандай юридикалык маанидеги келишимдер же маалыматтар сыяктуу кагаз документтеринде эле электрондук документтерге да кол койсо болот. Ал үчүн электрондук санариптик колтомго колдонулат. Электрондук санариптик колтомго деген бул калемсап менен коюлуучу колтомго сыяктуу эле уникалдуу колтомго болгону электрондук файлдар үчүн гана колдонулат. Электрондук санариптик колтомго берилген электрондук документке ким кол койгонун жана документ кол коюлгандан кийин өзгөргөнүн же өзгөрбөгөнүн аныктоого мүмкүндүк берет. Башкача айтканда, электрондук санариптик колтомго бул документти шифрлөө механизми болуп саналат. Электрондук санариптик колтомго электрондук документтерди авторлоштуруу каражаты болуп эсептелет жана алардын бүтүндүгүн контролдоп турат. Электрондук санариптик колтомго аны түзүүдө бир канча шарт сакталган учурда гана актуалдуу болот. Колтомгонун ишин контролдоочу ачкычтын сертификаты электрондук файлдарды күбөлөндүрүүчү моментинде актуалдуу болушу керек. Файлга кол коюу моментин аныктоого мүмкүнчүлүк берүүчү далилдер көрсөтүлүшү керек. Электрондук санариптик колтомгонун аныктыгы ошол эле файлдын өзүндө тастыкталышы керек. Колтомгону кошуп берилген сертификатта көрсөтүлгөн маалыматка ылайык гана колдонуу талап кылынат. Тарыхта шифрлөөрдүн негизги эки түрү колдонулган. Симметриялык бир гана ачкыч колдонулат. Башкача айтканда, бир эле ачкыч менен документ шифрленет жана шифри чечмеленет. Асимметриялык эки ачкыч колдонулат. Бир ачкыч менен документ шифрленет, экинчиси менен шифри чечмеленет. Асимметриялык шифрлөөдө эгерде бирөө сизге шифрленген билдирүүнү жөнөткүсү келсе, ал сиздин ачык ачкычыңызды алып, билдирүүнү шифрлеп, анан сизге жөнөтөт. Ал эми сиз болсо, ал билдирүүнү алгандан кийин өзүңүздүн жабык ачкычыңыз менен шифрленген билдирүүнү чечмелеп аласыз. Ошентип колтомгону текшерүүнү аны кайрадан эсептөө жана текшерүүчү тараптагы ачкыч менен салыштыруу болуп эсептелет. Акырында айтарыбыз. Өзүнүн корголушунун негизинде асимметриялык шифрлөө эң кеңири таралган. Аны HTTPS протоколун колдонгон сайттар, мессенджерлер, Wi-Fi роутерлер, банк системалары жана башкалар колдонуп келишет.
электрондук колтомго асимметриялык криптографияга негизделген. Андан тышкары, асимметриялык криптографиянын негизинде блокчейн алгоритми түзүлгөн. Ал өз кезегинде бардык криптовалюталар, анын ичинде биткоин да анын негизинде түзүлгөн. Блокчейн маалыматты камтыган жана эреже менен түзүлгөн блоктордун үзгүлтүксүз удаалык чынжыры. Көпчүлүк учурда чынжыр блокторунун нускалары бири-биринен көз карандысыз, көптөгөн ар башка компьютерлерде сакталат. Блокчейн технологиясынын артынан эч бир дүйнөлүк банкка же кайсы бир өлкөнүн экономикасына көз каранды болбогон биткоин жаңы криптовалютасы пайда болду. Анын өзүнүн баасы бар. Аны интернетте сатып алса жана сатса болот. Биткоиндин эң негизги өзгөчөлүгү бул анын анонимдүүлүгүндө. Тапшырмаларга көңүл бурабыз. Цезардын шифри. Төмөнкү криптограмманы чечмелөө керек. GJGONCUNC GJZT чыгаруу. Криптографиянын алфавитте ачык текстин алфавитинин тамгаларын салыштырмалуу 3 позицияга циклдык түрдө жылышкан алмаштыруу таблицасын түзөбүз. Натыйжада биз адамдын көркү адеп деген сөздү алабыз. Экинчи тапшырма. Шифр атпаш. Төмөнкү криптографияны чечмелөө керек экен. Чыгаруу. Ар бир тексттин биринчи тамгасы криптограмманын алфавитинин акыркы тамгасы менен алмашкан. Экинчи тамга акыркыдан мурунку тамга менен алмашкан. Ушул сыяктуу алмаштыруу таблицасын түзөбүз. Алмаштыруу таблицасы 2 саптан турат. Мында төмөнкү сап жогорку саптагыдай эле символдор жазылган, бирок аягынан баштап. Демек жообу айтылган сөз, атылган ок. Балдар, сабактын жыйынтыктардан мурда бүгүн өтүлгөндөрдү кайталап алсак. Аутентификация бул бир нерсенин чындык экенин текшерүү процесси. Аутентификациянын мисалы катары маалыматтар базасынын серверинде сакталган пароль менен колдонуучу киргизген парольду салыштыруу болуп саналат. Электрондук санариптик колтомго. Бул калемсап менен коюлуучу колтомго сыяктуу эле уникалдуу колтомго болгону электрондук файлдар үчүн гана колдонулат. Симметриялык шифрлөө бир гана ачкыч колдонулат. Башкача айтканда, бир эле ачкыч менен документ шифрленет жана шифри чечмеленет. Асимметриялык шифрлөө. Эгерде бирөө сизге шифрленген билдирүүнү жөнөткүсү келсе, ал сиздин ачык ачкычыңызды алып, билдирүүнү шифрлеп, анан сизге жөнөтөт. Блокчейн маалыматты камтыган жана эреже менен түзүлгөн блоктордун үзгүлтүксүз удаалык чынжыры. Көпчүлүк учурда чынжыр блоктордун нускалары бири-биринен көз карандысыз, көптөгөн ар башка компьютерде сакталат. Биткоин блокчейн технологиясынын артынан эч бир дүйнөлүк банкка же кайсы бир өлкөнүн экономикасы көз каранды болбогон биткоин жаңы криптовалютасы пайда болду. Анын өзүнүн баасы бар. Аны интернеттен сатып алса жана сатса болот. Биткоиндин эң негизги өзгөчөлүгү анын анонимдүүлүгү. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.